Элди чыркыратып сатылып кеткен спорт стадиону мамлекетке кайтарылды. Буга чейин Ысык Ата районунун Ленин айылында стадион тымызын сатылып кеткени тууралуу материал чыгарганбыз. Анда айылдыктар жерди ким, кандай жол менен сатып ийгенин сурап, айыл өкмөткө барып да биле албай коюшкан. Кече угуп атабыз да, ошо стадион сатылып кеттир депчи. Мындай кызыктуу, мындай таң калыштуу жагдайды биздин Кыргызстандан эле көрсөңүздөр керек. Андан соң бул ишти Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тергеп, 1 миллион 400 миң сомдук жер жеке колго өтүп кетиши мүмкүн болгонун аныктаган. Ошондой эле стадиондун жерин айыл өкмөтү өз убагында муниципалдык менчикке каттабай мыйзам бузганы белгиленди. Натыйжада жер тилкеси Узункыр айыл өкмөтүнүн балансына кайтарып берилген, учурда ал жерге балдар ойноочу аянтча салына баштады.